Жылдыз Алишерова бүгүн басмадан жаңы гана басылып чыккан сыясы кургай элек айдагы селкинчек аттуу экинчи китебин көтөрүп келген. Буга чейин Назик гүлдөр ыр жыйнагын чыгарып, анда ата мекен, ата энеге, балага, өмүр, тагдырга арналган саптар басымдуулук кылса, бул жолкусунда кыялдарга чөмүлүп, сезимди кытыгылап өткөн махабат темасына тереңирээк кайрылып, лирикага басым жасаган. Соңку 4-5 жылда жазган эмгеги кирген. 200 нуска менен гана басылып чыкса да, өзүнүн окурман ыр сүйүүчүлөрүн таба алган. Түнкүсүн ойлор чубап, сөздүн гүлүн терип, ак баракка түшүргөн акын эжебиз буларга токтолду. Экинчи китебимди чыгарып, ушу китептин бет ачарын бүгүн Данекер Лимва бирикмеси менен биргеликте кылып жатабыз. Бул китебим Айдагы селкинчек деп аталат. Мындан мурунку китебим Назик гүлдөр эле. Ушул Айдагы селкинчек китебин чыгарууда мурунку китебиме Жалаң мекен тууралуу ырлар, баягыдай ата мекенди даңктоо жөнүндө ырлар көп болгон, балдарыма арналган ырлар көп болгон. Ал эми бул ырда болсо ушундай кыялдарга жетелеген сезим ырларын көбүрөөк топтодум. Кайдан жайдан көз алдыма элестеп, сен келесиң карегиме кадалып, балким сен да жаткандырсың мен эстеп, тагдыр тоскон тосмолордо камалып, кыялдар алып учуп алыска, канат байлап айга барып конушат, махабаттын назик жылуу койнунда дүйнөдөгү эң бактылуу болушат. Сен жана мен периштелер коштогон, көк мелжиген асман биздин үйүбүз, мен кубулган закымдарга окшогон, ак булуттар үстүндөгү бийбиз. Алган элек айдан жасап селкинчек, аягы жок кыялдарга термеген, тосуп алам кайсы убак болбосун, биз күйрөнгөн селкинчекке кел дегем. Сагынганда чабыттаган кыялдар, сезим коскоп түндө сейил курушат, сүйүнгөнү кайгырганы мукамдуу, жүрөктөрдүн сыбыскысын угушат. Жан дүйнөмдү тыңшай билген кыял кеч, бар бол менен ырларымдын музасы, сырдашалы селкинчекте термелип, калбасынчы сезимдердин кусасы. Жер жарылса акындын жүрөгү менен өтөт дейт. Ошол коомубузда болуп жаткан оң жана терс маанайларды Ыр жыйнактын бет ачары Данекер Лингва маданий коомдук бирикмеси тарабынан уюштурулган Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдык мааракесине арналган майрамдык иш-чарада болуп өттү. Анда калкка кадыры сиңген, элге эмгеги менен таанылган инсандар чакырылган. Эгемендүүлүктүн 30 жылдык мааракесине карата акындарды, жазуучуларды, айыл жергесинде, айылда, ополтоодо иштерди аткарып келаткан инсандарыбызга бир аз да болсо ошолорго стимул болсун деп, көңүл болсун деп кылып аткан иштерин кайсы бир деңгээлде даңазалап бүгүн чогулуп сыйлык тапшыралы деп отурабыз. Бул бизге региондордон келди. Бул жолу көбүнчөсү Токтогулдан келди, Жумгалдан келди, Ат башыдан келди, Нарындан келди. Негизинен буга сыйлык тапшырууга бизге айыл өкмөттөрдүн сунушу менен, жарандык активисттердин сунушу менен ошол калк арасында эмгеги сиңген инсандардын кылган ишин даңазалайлы деп бүгүн иш-чара уюштурабыз. Бул жолку иш-чарага айыл аймактардан меймандар келишкен, алгач бата берилип, калуу тилек айтылып, улуулардын накыл кеп сөзү менен иш-чара башталды. Эгемендүүлүктүн 30 жылдыгы менен куттуктайм. Ушулардагы чоң салым кошкондор отурат арабызда, карындаштарыбыз, инилерибиз отурат. Бул эгемендүүлүк деген бул абдан чоң жетишкендик экен да. Башка өлкөлөрдө эмгек чала албай жүрөт, курттар ала албай жүрөт. Дагы уйгурлар ала албай жүрөт, дагы көп. Булар талада калган адамдар да. Эң мыкты, мына акылдуу келет экенбиз, кыргыз эли акылдуу экенбиз. Силерге окшогон жазуучулар, адабияттан иштегендер, дагы башка немелер. Ушу силердин кесепетиңерден ушуга ээ болуп калдык. Улуттук улуу сапаты бар. Кыргыз элинде жаштарыбыз көп. Жаштарыбыз билимдүү, илимдүү. Булар ата салтын колдоп алга жылат. Биз ушул эгемендүүлүгүбүз кылымдар улансын. Биз кылым тааныган кишибиз. Кыргыз эли ата бабалардын салтын уласа эле өнүгүп өсүп кетебиз.
Талантты капка катып жүрө албайсың. Ал бир күнү болбосо бир күнү сөзсүз түрдө шибегени тешип чыгат деп айтылат. Бул сөздү төгүндөгөн Кайыр Көлөжө жаш кезинде ыр жазып, көптөгөн кароо сынактарга катышып, гезит, журналдарга ырлары чыгып, мектеп кезинде мугалимдердин сүйүктүү окуучусу болсо, турмуш шартка байланыштуу чыгармачылыктан алыстап кеткен. Бирок кайрадан кайрылып, ырларынан түнөк таап, жеңди түрүп киришкен экен. Бала кезимден эле жазчумун да. Ошо кездерде эле баягы Союз учурунда баягы Байчечекей деген журналдар бар эмес беле? Ошолорго кийин Ленчил жаш деген газеталарга чыгып жүрдү. Андан кийин Аламда ушу газеталарда чыгып жүрдү. Андан кийин менде үй шартына байланыштуу тыныгы болуп калды. Балалуу болуп ушундай үй шартына байланыштуу. Кийин балдарым чоңоюп, кайра баары бир баягы талант болгондон кийин жүрө албайт экенсиң, кайрадан ушул ыр жазганга туура келип, кайрадан ыр жазып жүрөм. Ырлар ар кандай ырлар жазабыз, келген ырларды жазабыз. Атамекен, лирика, поэмалар бар жазылган. Анан бүгүн ушу Данакер лингва немес тарабынан чакыруу келип калды. Ушул жака келдик, иш-чара эгемендиктин 30 жылдыгына арналып. Иш-чара жакшы, көңүлдүү өтүп атат. Самалыкка атайын Нарын шаарынан келген, бала бакчада эмгектенген тарбиячы, жашың өткөн сайын көзүң көрөгөч, оюң терең, сөзүң курч боло баштайт экен. Мен да ошолордун катарын толуктайм дейт. Атайын ушу Данакер лингва коомдук бирикмесинин бүгүнкү чыгармачылык кечесине атайын ошо Нарын шаарынан келгенмин. Нарын шаарындагы номер 2-Чебрашка балдар бакчасында тарбиячы болуп иштейм. Ал эми ошол чыгармачылыкка болсо бала кезимден бери ыр жазып келем. Анан улам жаш өткөн сайын чыгармачылыкка көп кайрыла баштайт экенсиң. Ошо менен бүгүн да аябай кубанычтамын. Данакер лингва коомдук бирикмесинен бүгүн Кыргыз мамлекетинин 30 жылдык мааракеси менен бирге эле сыйлык алып отурам. Бүгүн аябай чексиз кубанычтамын. Асыл тура туулган турпагым-ай, аяп турам төрөлгөн кыштагым-ай, эң бир таза турбайбы ченеми жок, арулугуң карсымал кыштагыдай. Иш-чарага келген меймандарга бирикме тарабынан атайын сыйлык, төшбелги, диплом жана ыраазычылык барактар тапшырылды. Өмүрү жаштарга үлгү болсун деп, өрнөктүү инсан, акын жазуучуларга алтын калем, мамлекеттик тил, улуттук каада салтты жайылтууда адабиятка кошкон салымы үчүн, поэзияны аздектеген таланты үчүн Аруузат, Даткайым сыйлыктары ыйгарылды. Алтынай Шайдылдаева, Эсен Үсөнов, Таңкы СТВ көрсөтүүсү үчүн.